Here comes the money. Here we go. Money talk. Ободо акчанын айланасында подкасты. Бул жерде биз акча жана акчага байланышкан суроолор, жоромолдор, түшүнүктөр туурасында сөз кылабыз. Аны мен экономикалык журналист, Капитал медиа компаниясынын баш редактору Назгүл Коңурбаева жана Кыргызстандагы белгилүү ишкер, Кыргыз Концепт компаниясынын башкаруу кеңешинин төрагасы Эмил Үмүталиев алып барабыз. Бүгүнкү теманын тизерин өткөн чыгарылышта белгилеп өттүк элек. Мамлекеттик бюджеттин эсебинен өткөрүлүп той аштар жана аларга улай чиновниктердин өткөргөн тойлору жана аны туураган карапайым эл. Той бул коррупциянын булагыбы деп аталат. Тойлорго көз караш кандай деп мамиле? Тойлорго көз караш бул илгертен келе аткан салт сыяктуу. Аны жоюлбайт деле го. Положительно. Нет вопросов. Положительно. Тойлор эми ашыкча чыгымдардын катарына кирип атпайбы? Мен коем тойлорумду, уул кыздарымды жайгаштырып тойлорумду өткөрүп алганмын. Бирок ошол ашыкча чыгымды бир аз жеңилдетсе болгудай эле да. Болбосо кыргыздын тапкан ташыганы бүт эле ошондой той тамашаларга. Тойлорго катышпайм, анткени мага жакпайт. Бул жөн эле акчаны кетирүү үчүн эле деп ойлойм да. Ага мен аябай каршы болом. Мааниси жок деп ойлойсуз? Ооба. Мен өзү маданият кызматкеримин. Той ылайым болсун. Бирок азыркы учурда бизде той өтө көп. Ашыкча сарпталган каражаттардын негизинде болуп атат. Ошон үчүн той деле ата бабаларыбыздан бери илгертен бери болуп келген. Бирок туура багытта, экономикалык жактан туура багытта өтсө деген жакшы оюм бар да. Ылайым жакшылык болсун элибизде, той тамаша болуп турсун, тынчтык болуп турсун. Бирок мындай чегинен ашып кетип атат. Тойлорго мамиле жакшы, себеби кыргыз эли тойсуз жашай албайт. Бул салт болуп калган. Бирок албетте расходду кыскартсак болот эле. Бардыгы эле ошо эми жакшы жактарын алып калалы, бирок жаман жактарынан кантип арылабыз дейт. Эң негизги себептеринен бири менин оюмча бул элден мурун өзүбүздүн ички дүйнөбүз жөнүндө. Мен кээде ойлоном, ушу эмнеге кемчиликтердин баарын көрүп туруп, бирок ушу тойго барганда мисалы тизилип алып чыгып сүйлөгөндү, эч ким укпаган сөздөрдү сүйлөгөндү жакшы көрүшөт. Же болбосо ошол тойго чакырган киши баарын тең бирден сен да сүйлөп кой деп баарын тең мажбурлашат. Элге кызмат кылып, элден жылуу сөздү уккан заманбап жолун таппай, анан ошо той аркылуу комплекстерин компенсейшн кылат болуш керек. Ошол жерге туруп алып, ошол жерден жок дегенде бир той өткөзгөндө бир жылуу сөз, элден жылуу сөз, жылуу мамиле күтүп калайын дейби. Бул эмне комплекспи? Бул сайкология, бул психологиянын бир уландысы болуш керек. Сүйлөп аткандар эмнеге ошончолук жанталашышат? Башка жерден кылган иштери, кошкон салымдары жетишсиз болуп, анан ошол жерден барып эл катары болуп калгысы келет. Сөз менен да. Сөз менен, кур сөз менен натыйжалуу, бири-бирибизге пайдалуу, көбүрөөк пайдалуу жана көбүрөөк бири-бирибизге жуга турган жакшы иштерди кыла албагандыктан ошол жерден жалган мамиле менен, жалган сөз менен биз бири-бирибизге жагынабызбы? Бул абдан чоң ойлондурган нерсе да. Биздин мээрим кызыбызда кандан кем калышпайт. Мээрим кызыбыз да оңой жердин кызы эмес. Мээримдин чоң ата чоң энелери, ата энелеринин баарысы эл башкарган инсандар болушкан. Эми биздин мээрим кызыбыз баардыгы элди башкарбаса дагы жок дегенде бирөөдү башкарат деген үмүттөбүз убагы келип калса. Кыргыз эгерде ар бир базар сайын бири-бирине тойго барып ошондой жалган турмуш өткөзсө, финдер ар бир базар күн сайын айылдарга, алыскы жерлерге барып, ошо кылган кызматындагы тааныган жаңы маалыматтарын башкаларга таанытып, анан шаардагы доктур болсо, айылдагы ошол доктурга жете албай жүргөндөргө барып туруп өзүнүн кызматын көрсөтүп, ошол жерге түшүндүрмө аракети менен ошентип ар бир базар сайын башка айылдарга өзүнүн адистик жардамы менен кыдырышат экен. Ошентип бири-бирин көтөрүп, көбүрөөк пайда келтиришет экен да, мактоо сөздүн да кереги жок аларга. Бул жерде ушул сөздүн чындыкка абдан жакындыгын дагы бир мисалдан көрсөк болуш керек. Мисалы ошол эле мамлекеттик деңгээлде өткөрүлгөн той тамашалар, көчмөндөр оюну болобу, башкасы болобу, мунун баарында тең эле ошол
өкмөт эмне иш жасаганын айта албай эле чыгып алып эле анан биз мына рухубуз духубуз анан көчмөн элибиз алдоо жана элди мына ушул бир шан шоокет менен алаксытуу да. Разослать приглашение, заказать кушанье. Это должен быть бал, которого не бывало прежде в нашем королевстве. Простите, Ваше Величество, но я не понимаю, из каких средств оплачивать банкет. Мне больно об этом говорить. Казна пуста, Ваше Величество. Тогда собери еще налогов. Не знаю, в курсе ли вы, но народ голодает, моя королева. Прояви фантазию, Брайтон. Скажи подданным, мол, мясо — это хлеб, мало — это много, бла-бла-бла. Простой народ ценит метафоры. Уболтай их. Хлеб — это мясо. Новая подать? О, грамотей, проследите, чтобы никаких недоимок. Куда она деньги девает? На оборону. А чё? Надо ли напоминать вам, в какой мы все опасности? Он говорит о чудовищах. Да, темные силы таятся в наших лесах. Этот ужас невозможно вообразить. Но пока они не обглодали ваши кости. Потому что наши налоги идут во благо. Илгертеден миңдеген жылдар мурда бийликке мындай бир сунуш берилиптир. Элди алдаш үчүн, элди кулдукта кармаш үчүн бир үзүм нан менен шаң шөкөт менен алдап койсо болот деп. Ошонун бир ыкмалары сабатсыз элди, өнүгө элек элдерди, өнүгө элек өлкөлөрдү дале ошонун туткунда кармап турат окшойт. Жакында эле бир бизнестеги бир адамдан угуп калдым да. Ушул өзүм деле тойлорго барчу эмесмин, бирок ушул бир жакшы сыйлаган адам, маданият тармагындагы адамдын бир юбилейине барып калган экен. Ошол жерге барып абдан таң калып келдим. Телевидениядан, СМИде бири-бирин аябай жамандап, бири-бирин чукуп жүргөн саясатчылардын баары, миллиондору деле, башкасы деле бири-бири менен кол алышып, жакшынакай күлүп жайнап бир столдо олтурушту. Анан маган абдан таң калыштуу болду деп. Бул эми кандайдыр бир деңгээлде Кыргызстандагы саясаттын, балким бул постсоветтик өлкөлөрдөгү жагдайдыр, Кыргызстандагы саясаттын бири-бири менен алака мамиле түзүүсү. Көмүскө мамиле. Көмүскө мамиле. Ооба, ачык эмес. Ачыгын эмес. Мыйзам түрүндөгү эреже менен эмес, көмүскө мамилеге көбүрөөк ошол жерден бир иштерди бүтүрүү. Ичара, жең ичинен бүтүрүү. Анан дагы бир экинчи жагынан мисалы үчүн айтышат, мисалы үчүн чоңдордун тойлору өзүн өзү актайт деп да айтышат. Ошондон дагы негизги маселе ошондо. Негизги маселе акчага тиешелүү. Бул моданы өйдө жактан түшүрүшөт. Өйдө жактагылар абдан көп чыгаша менен той өткөзүшөт да, бирок өзүнө кошомат кишилеринин саны көп болгондуктан аларды топтоп алып туруп, алардан андан да көп киреше алышат. Коррупциялык бийлиги, көмүскө бийлиги, көбүрөөк таасири тийип турган чиновниктер, алар сөзсүз түрдө ошону көздөйт дагы. Алар эгерде чыгашасы көбүрөөк болуп калса андайды өткөзбөйт эле. Ошо көмүскө көбүрөөк киреше таап калабыз, конверттердин калыңдыгынан дагы кошумча пайда көрөбүз деп. Мисалы түздөн түз ар бирөөнөн жанагы пара ала албагандар, алар бир сыйра тойго чакырып алып, баарынан тең көрүнө эле конверт чогултуп алышат. Анын баары кандайдыр бир ошо паранын бир түрү да. Ооба, ал кийинки күнү, эртеңки күнү ошол же болбосо ал киши ошол колундагы көз каранды адам, алып барууга аргасыз. Же болбосо ушул чиновник менин тигил же бул ишимди бүтүргөнгө жардамы тиет, муну менен мамиле күтүшүм керек деген. Ошентип өйдө жактагылар бул пирамида өңдү да, өйдө жактагылар көбүрөөк киреше табат. Анан аларды туурап, алардан калбай ортоңкулар өткөзөт. Ортоңкулардыкы эми өтө көп киреше болбосо дагы баланс менен чыгышат алар. Чыгашасы көп болбойт. Анан бирок ылдыйкылар эл катары, элден кем калбай, элдин көзүн кантип карайбыз анан деп жанталашып, кээде кредит алышат, кээде карыз калышат, кээде акыркы малын союшат. Ошентип ылдыйкы катмардагылардын чыгашасы көбүрөөк болуп калат. Аларга пара эч ким алып келбегендиктен, аларга алып келген кошумчалар саналуу болгондуктан, алардын чыгашасы толук
бойдон кирешеси өйдө болбойт дагы, чыгашасы да толбой калышы мүмкүн. Ошентип бул тойлорду биз мындай жалпылаштырганда кандайдыр бир элди алдоо, элдин ылдыйкы катмарынан өйдө жактуу көздөй сорулган бир финансылык пирамида, финансылык акча пирамидасы деп дагы эсептегенге шартыбыз бар. Демек, пирамиданы биз башын алмайын токтото албайбыз да. Анда демек бул эки жүздүүлүк болуп атат да. Мисалы үчүн ошол эле парламенттеги депутаттар же болбосо өкмөт отуруп алып токтом чыгарып тойлорду кыскарталы, токтотолу деп анан эгерде бийликтегилердин башкаларга өтө бюрократиялык күчү азайса, элдин эркиндиги, укугу кеңейсе, анда ошо өйдө жактагыларга бийлиги үчүн эле жанталашып, ошо тоюна же ашына же Куран окутканына калың конверт ташуучу шарттар азаят. Эгерде биз дерегулирование деп коет ал сөздү. Экинчи жолу бул Пашиняндын үлгүсү. Армениянын. Эгерде госчиновник өзүнүн чыгашасын мүлк алабы же той өткөзөбү, ошол чыгашасын кайсы ак жол менен топтогонун далилдей албаса, анда ал сот аркылуу куугунтукталат экен. Киреше менен чыгаша жөнүндө биз подкасттын эмки чыгарылышында сөз кылабыз. Көп сөз айтылат. Көбүрөөк табыш керекпи же тескеринче чыгымдарды азайтыш керекпи деген талкуулар бар. Мына ушул темага эмки чыгарылышта кайрылабыз. Сиздер акчанын айланасында деген подкаст уктуңуздар. Аны экономикалык журналист Назгүл Коңурбаева жана ишкер Эмил Үмүталиев алып барды. Бул подкаст Сорос Кыргызстан фондунун колдоосу менен даярдалды. Материалда камтылган пикирлер сөзсүз эле Сорос Кыргызстан фондунун көз карашын чагылдырбайт. Here comes the money. Here we go. Money talk.